Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жетиген мектеп лицейинин башталгыч класс мугалими Мадмарова Ширин Мамановна. Балдар, силер ар дайым кубанычтуу, ынтымактуу, ырайымдуу, гумандуу, ынтызар, зирек, таланттуу, илимдүү лидер болгула. Эмесе балдар, азыркы сабагыбыз кыргыз тил сабагы. 4-класстар үчүн. Балдар, мен силерге менин багым деген ырды бир катар окуп берейин. Көңүл коюп уккула. Багымда баалуу жемиш бар. Гүл алып мөмө байлаган, өзүм багып өзүм теккен, 10 түп жүзүм жыйнаган. Алманын 6 түрү бар. Быйыл түшүм көп берет, көрөбүз деп багымды, жолдошторум көп келет. 16 түп кара өрүк, шабдалы бышкан езилип, 12 түп бүлдүркөн алып келгем көчүрүп. Анар, анжир, апельсин, аны да багып жатамын, күндө канча өскөнүн, күндөлүккө жазамын. Силерге ыр жактыбы? Эгер жаккан болсо, ушул ырдан силер санатоо сөздөр тапкылачы. Азаматсыңар. Анда балдар бул силер тапкан санатоочтор заттын эсебин билдирип жатат. Демек, бүгүнкү өтүлө турган темабыз эсептик санатооч. Заттын эсебин билдирип, канча, нече деген суроого жооп берген санатоочтор эсептик санатооч деп аталат. Мисалы, 1, 2, 3, 100, 5000, 15, 20. Мисалы, менин 15 гүлүм бар. Менин канча гүлүм бар, балдар? 15. Эмне бар? Гүл. Демек, гүлдүн канча экенин эсебин билдирип жатат. Мында 15 эсептик санатооч болот. Менин багым деген ырдын биринчи куплетин көчүрүп жазып, эсептик санатоочтун астын сызгыла. Кийинки 7 өлчөп бир кез. 1000 уккандан бир көргөн артык. Bir жолу даам таткан жериңе 1000 жолу салам бер. Балдар, макалдарды чечмелеп, ушул макал ичиндеги эсептик санатоочтор тапкыла. Демек, 4-класстын кыргыз тил китебиндеги 110 беттеги 5-көнүгүнү карагыла да. Табышмактын жандырмагы менен өзүңөрдүн күндөлүк режимиңерди жазгыла. Балдар, үйүңөрдө бакчаңар барбы? Бар болсо, ошол бакчаңарда канча түп жемиш багы бар? Эсептеп чыккыла. Демек, бүгүнкү өткөн темабыз эсептик санатооч болду. Тема силерге түшүнүктүү болду деген ойдомун. Тапшырма. Жаратылышта эки макулук бар. Ичпейт, жебейт, карыбайт, жашарбайт. Бири кетсе, бири келип өз милдетин аткарат. Бул эмне? Жандырмагын таап, санатоочторду катыштырып, текст түзгүлө. Силерге чоң рахмат. Силер сабырдуу, акылдуу, боорукер, айкөл, кайрымдуу, бактылуу, үлгүлүү, таланттуу, таза,
тартиптүүлүккө үйрөнгүлө. Азаматсыңар балдар. Эмесе сабак бүттү. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.